Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулмандар, бул кырсыктардын алдын алуу боюнча бир гана биз Алла Таалага кайрылуубуз өтө зарыл нерсе. Мына эртең менен биз кечкуруундагы Хазирети муфти менен байланышып, мен эртең менен бул жака чыгып аткан кезде дагы ал кишинин батасын алдык. Урматтуу мусулмандар, азыр ушундай болуп турган учурда эч кандай бир таба, ашыкча сөз, же болбосо бир ашыкча комментариялар, бирөөнүн атынын үстүнөн, же болбосо момундай болуп атат деп Алладан улук сүйлөбөйлүк туугандар. Бул бүт бардыгы табигый кырсык. Табигый кырсыктардын бүт бардыгы Алланын колунда. Ошондуктан келиңиздер, биздин башыбызды бириктирип, ынтымакка келип, мына кандай кырсык болсо дагы элибиз башын бириктирип, мамлекетибиз үстүндө туруп, Кудайга шүгүр мамлекетибиз дагы бутуна туруп алган экен, биз кылган иштерин көрүп ыраазы болуп атабыз. Өткөндө Ошко барганыбызда дагы барган учурдан баштап транспорттордун иштеп атканын, МЧСнин ошол жерде жүргөнүн, замминистрлерди көрүп биз ыраазы болдук. Арсланбаб эли, бул жер мынакей элибиз айткандай ыйык жер, Алла Тааланын нуру түшкөн жер, мына исламият ушул жерге келип, ушул жерден исламият таралган жер. Ошондуктан келиңиздер, аруу болойлук, таза болойлук, ынтымак болойлук, бир болойлук. Мамлекетибизде мындан ары мындай кырсыктар болбосун, элибиз тынч болсун. Мына Арсланбаб жергесине келип, эл менен байланышып атабыз. Кудайга миң мертебе шүкүр, элибиз тынч, үйлөр кураган эмес, анча-мынча дүкөндөр, жолдор, машиналар, бул нерселер табылат таксыларым. Ошондуктан баарыбыз ынтымак болойлук, бир болойлук, жакшы сөздүн үстүндө айтайлык, дуа кылайлык, Аллага кайрылайлык. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар.